Азыр биз Орто Токой КЭСинин курулушуна күбө болуп турабыз. Бүгүнкү күнгө 65-70% жумушу бүтүп калыптыр. Мындайча айтканда азыр ошо Мажзалдын корпусунда турабыз. Бул жерде мунун үстүңкү крышасы жабылыш керек азыр. Анан отделочный жумуштары башталат да. 3 генератордун орду даяр экен. Азыр бетон менен азыр мен кирип түнөлдү көрүп келдим. Бул жерде 900 метрге жакын түнөл казышкан. Азыр ошонун 300 метрин ичин цементация кылып бүтүп коюптур азыр. Ар бир 3-4 күндө 9 метрден жылып атыптыр да, апалапка коюп 9 метрден жылып атыптыр. Суу сактагычтын аркы бетиндеги затворду да көрүп келдим. Кудай буйрса затвор уже жабылып, бүгүнкү күндө суу сактагычка суунун толтурушу бизге мешайт этпейт. Эми ушу жылдын аягына чейин полностью крышаларын жаап, мажзалдарын берип, эмелерин генераторун коебуз деп атат. 1-2-3 айдын ичинде мартка чейин Кудай буйрса ишке беребиз деген үмүттө да, мындайча айтканда. Бизде өзүбүздүн контракт боюнча ошол 1-кварталда бүтүш керек эле. Ошо 1-кварталга бат-бат көзөмөлгө салган сайын мындайча айтканда иштин жылышы. Кээ бир кемчиликтерин көрүп, ошол кемчиликтерин айтып, анан баягы билесиңер да, март-апрель айынан баштап бизде суу дыйкандарга суу керек болот. Ошол убакта суу текке кетпесин деп ушул жерден 50 куб суу ошо биздин 3 генератор, бул жерде 3 генератор орнотулат. 7 мегаваттан 21 мегаватт кубаттуулугу болот. Ошол 21 мегаваттты ушул генератор аркылуу Кудай буйрса өткөрүп электр энергия камсыз кылалы деп атабыз. Өзүңөр көрүп атасыңар, жылдан жылга ушундай чакан КЭСтерди жана чоң КЭСтерди ишке бергенге азыр Министерство энергетиканын чоң план, бирден бир планынын бири. Бүгүнкү күндө электр энергиянын тартыштыгы, электр энергия импорттоп аткан байланыштуу биз мындай КЭСтерди мындайча айтканда чамдап курушубуз керек. Ошон үчүн мен ар бир ай сайын келип бул жерден маалымат алып турам. Кудай буйрса иш өзүнүн жугунда, өзү график менен жүрүп атат.